22-iyун күнү таңкы саат 5-терде Ак Кеме мейманканасына Бишкек шаарынын Ленин районунун ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери кирип келишкен. Дарбазалар бек болгондуктан алар ашып түшүп, кулпуланган эшикти сындырып ичке киришкен. Андан соң мейманкана конфискацияланып жатканын айтышып, кызматкерлердин баарын сыртка чыгарып коюшканын Ак Кеменин администратору Сүйүнбек Сапаев билдирди. Талкалап эле салдык. Талкалап кирип келишти. Кирип келип эле бизди чыккыла деди отелден. Ошол жердин баары видеолор тартылган. Отелден сыртка чыгарып салды. Сыртта турсак, эч кандай документ көргөзгөн жок, удостоверенияларын. Эч кандай кагаз түрүндө да жок, что отель алардын колуна өткөнү, өтпөгөнү. Мындай эч кандай күч менен эле алып чыгарып коюшту бизди сыртка чыккыла деп эле. Сыртка чыктык, анан сыртка чыккандан кийин вообще уже кишилер көбөйдү, где-то 200дөй киши кирди окшойт, анткени милиционерлер. Анан кийин ал жерден сыртта тургандан кийин уже биз да көбөйүп калдык, сотрудниктер. Вообще эле эшикке воротанын сыртына чыгарып салды. Ошондой эле кызматкерден тышкары мейманканада 8 чет элдик конок болгон. Алар дагы тышка чыгарылган деди ал. Мамлекет тарабынан рейдерлик басып алуу болуп жатканын айтып, бул жерде Малайзиянын дагы үлүшү болгондуктан эми чоң соттошуулар башталарын билдирди. Мамлекет тарабынан басып алуу Акаевдин мезгилинен бери эле келе жатат. Бирок сот дайым мейманкананын кызыкчылыгына чечип келген. Бул ирет сот толук бүтө электе эле өкмөттүн буйругу менен мамлекеттик мүлк фондуна өткөндүгүн айтып жатышат. Бирок биз муну мамлекеттин баскынчылыгы катары баалап, мыйзамдар одону бузулганын белгилеп кетебиз. Бул жерде малайзиялык ишкерлердин дагы үлүшү бар. Буга чейин мамлекет Ак Кемени 900 миллион сомго арзан болсо да баалап, аукционго койгон. Сатып алуучу жок болгондуктан Малайзия менен биздин үлүш 407 миллион сом деп белгиленген. Сот ошол акчаны төлөп берип, анан гана мамлекет толук өзүнө ала алат деген. Бирок бизди жөн эле кууп жатышат. Захватили отель, выгнали всех оттуда. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун алдындагы мүлк ишканасынын жетекчиси Орозбек Нусубалиев жогоруда айтылгандарды четке какты. Ал мейманкана өткөн кылымдын аягында Түркиядан алынган насыяга салынганын айтып, белгисиз себептер менен мамлекетке эч кандай киреше түшпөй келе жатканын билдирди. Ошондой эле Ак Кеменин айланасында чыр-чатактар бүтпөй келгенин белгилеген Нусубалиев, мейманкана соттун чечими менен аукционго коюлуп сатылбай калган. Андан соң Каржы министрлигинин балансына берилген. Министрлик болсо өкмөттүн чечими менен мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун балансына быйыл февралда өткөрүп берди. Андан кийин көп жол Ак Кеменин жетекчилигине мамлекеттик имаратты бошотуп бергиле деп кайрылуу эскертүүлөр жасалганы менен жооп болгон эмес деди ал. Андан кийин биз акыркы 3 айдын ичинде көп жолу жолугуштук, кат жаздык, жакшынакай сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын талап кылдык. Бирок түшүнүк болбой калды. Ошон үчүн берилген, кат жүзүндө да берилген. Анан биз ошо күч органдарынын жардамына муктаж болуп кайрылдык. Алар келип күч пайдаланылган жок, болгону гана муштаж болбосун, тартип бузуулар болбосун деп карап туруп берди. Биз кирдик, бүгүн объект өттү. Анан эшикти мындай болуп атат. Эшикти блокировать этип ачпай койгондуктан биз активировать эттик. Бир гана эшиктин терезеси сындырылды. Башка эч кандай ущерб келген жок. Серепчи Жумакадыр Акенеев Ак Кеменин ийне жибине чейин билерин айтып, бул жерде чоң талаш тартыш жараткан маселелер бар экенин билдирди. Мамлекет ошол учурда доллардын сомго койулган наркын эсептегенде Ак Кеменин азыркы жетекчилери эч кандай каражат албайт дебей, соттун чыгарган өкүмүндөгү 407 миллион сомун төлөп, анын алса жакшы болмок. Ал жерде акыркы жогорку соттун чечими ушундай: же 452 миллион сомду Сарымсаков мамлекетке төлөп 100% Сарымсаковду болот, же Сарымсаковду кетириш үчүн мамлекет Сарымсаковго 407 миллион сом төлөп бериш керек да. Ошол соттун чечими. Эми ишти жогорку кеңеш кийлигишип, адилеттүү чечилишине салым кошпосо болбой калды, деди эксперт.